Леонид Деймонд. Кечки институтта. Леонид Деймондтун Кечки институтта чыгармасы сүрөтчү тарабынан 60-жылдардын акырында жазылган. Шаардыктардын кадимки жашоосу сюжеттин маңызын жараткан. Анда жаш кыз кечки институтка окууга кетип жатат жана өзүнүн кичинекей баласын энеси менен калтырууда. Кышкы шаардык пейзаж көрүнүшү сүрөткө түшүрүлгөн. Дал ошонусу менен көрүүчүдө кызыгууну жаратып келет. Сүрөтчүнүн жогорку кесипкөйлүгү нукура айкындыкта шаардык чөйрөнүн абалы менен чыгарманын каармандарынын образын укмуштуудай кылып өткөрүп бере алган. Композициянын мейкиндиги толуп турган ызгаардуу кыш мезгилинин абасы, батып бара жаткан күндүн тоо башында чагылышып турган акыркы нурлары, сүрөттүн арка жагында кар басып турган кобулуштагы дарактар. Ошонун баары чыгармага кандайдыр бир нукта поэтикалуулук менен салтанаттуулукту берип турат. Болжолдонуп жаткан кышкы тематиканын монохромдуулугуна карабастан, тартылган иш колористика менен толтурулган. Сүрөтчү жалпы жана муздак түстүү чечимдерге палитранын жылуу түстөрүн киргизүү, ошондой эле сүрөтчү бүтүндүү композицияда шаардык пейзаж ченемдерини жана каармандардын образдарына ачык түстүк басымдарды орду-ордуна жигердүү жайгаштыруусу аркылуу гармонияга жетише алган. Композициялык, пластикалык жана түстүк чогуу алгандагы чечимдер сүрөттө жалпы бүтүндүктү жана чыгарманын мыйзам ченемдүүлүгүн жаратып турат.